Кыргыздын нукура кийиздеринен жасалган ала кийиз, шырдак, панолор жана сувенирлер бүгүнкү көргөзмөнүн ажарын ачып турду. Илгерден апаларыбыз жасап келген буюмдарды кайрадан аздектеп, аны келечек муунга жеткирүүгө өйөлгө болгон бул көргөзмө кийиз дүйнө уус энелердин жан дүйнөсү деп аталып, ага облусубуздагы бардык уус чебер апаларыбыз катышты. Кымбат Байматова кол өнөрчүлүктү аркалгандан тартып эле кийиз менен иштеп келет. Ал илгирки апалар сыяктуу эле жүндү жууп тазалап, нукура табигый кийиздерди даярдайт. Бүгүнкү көргөзмөгө нукура кийиздерден даярдалган панолорун алып келген. Ала кийиз аймагы кылабыз деп ошого аракет кылып атабыз. Ошон үчүн ала кийизге шырдактарга басым жасадык. Бул жолу кийиздердин түрлөрүн көрсөтмөк. Мына биздин мунагу болсо Талас областынын эмблемасы. Бул ошондо кийизге түшүрдүк фильцование менен. Мына мыякта дагы бар, мына. Бу да ала кийиз, мынакей. Могул дагы ошо ала кийиз. Желекти дагы, мына. Желекти дагы кийизге түшүрдүк, мына. Назик Дайырбекова кичинекей болсо дагы кол өнөрчүлүккө кызыгат. Ал атайын кол өнөрчүлүк ийримине катышып, мындай оюнчуктарды жасаганды үйрөнгөн. Менин эжекем Байсабаева Мунара эжеке токуганды, браслеттерди жасаганды үйрөтөт. Биринчи оюнчуктарды токуп алабыз, анан кийин аларды тигип, оформление кылабыз. Калипа Исаналиева дагы кол өнөрчүлүктү аздектеген апа. Ал балдар үчүн кийизден куурчактарды жасайт. Кол эмгеги менен ар кандай көргөзмөлөргө катышып келет. Чыгылымда балалык күндөрдү ушу куурчак менен өткөрдүк да. Анан эми бардыгын эле ушу куурчактан чийден жасап, мынтип коосто отурбастан кийин жагында мындай эле жиптин нерсесинен жүндө мындай кийим кылып, мен көпчүлүк убакытта ушундай куурчактар менен иш кылам. Көргөзмөгө келген коноктор кыргыз улутунун улуулугунда казалган апаларга ийгиликтерди каалашты. Бул күнү кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү менен катар эле ак эмгектен ийгилик жараткан айымдар аттуу сүрөт көргөзмөсү дагы көрсөтүлдү. Анда Талас облусундагы эмгеги элге сиңген алдыңкы айымдардын сүрөттөрү коюлган. Роза эжелерибизден баштап Роза Айтматова, Роза Отунбаева жана Роза Акназарова баш болгон эжекелерибиз, билим берүү чөйрөсүндө эмгек сиңирген ишмерлерибиз, эл мугалимдерибиздин сүрөттөрү бүгүн көргөзмөдө тактага илинип, алардын жакындары келип өздөрү баягы Кыргызда ардак тактага тагылдым деп айтылгандай, өздөрү баягы сыймыктангандай, бүгүн өздөрү эле эмес, алардын жакындары, балдары да келип сыймыктанып, бул негизи көргөзмө мындан ары да уланып, анткени ушул эле бир уч апалар менен эжелер менен Талас облусунун айымдары чектелип калбайт, мындан ары дагы ишин улантат деп терең ишенем. Таластан чыккан даңктуу айымдардын сүрөт көргөзмөсүн уюштуруп атат. Бул өтө бир келечектеги муундарыбыз үчүн улуу үлгү, анткени биздин улуу муундардын өзгөчө эмгек кылган кыздарыбыздын эмгеги элге жеткирилип, ошол бир идеал тута турган нерселерди көрүшүбүз керек да. Антпесек биле өзүңүздөр билесиздер, кийинки убактарда эле биз жаштарыбыз деле, баягы орто муундарыбыз деле бир жаман нерсени көрүп алып, жаман нерсени эле айтып калып атабыз. Жок, андай эмес. Биз алымыздактан бери эле биздин улуу инсандар чыгып келген, кыргыз элинин уучу кур эмес. Сүрөт көргөзмөнү уюштурууну демилгелеген Талас айымдары коомдук бирикмесинин жетекчиси Махабат Ахмат кызы өсүп келе жаткан жаш муундарыбыз бул айымдардан үлгү алса дейт. Биздин жаш муундарыбызга, келечек муундарыбызга үлгү, алардын тарбияланып өсүшүнө дагы үлгү болсун. Жанагы кесип тандоо багытында дагы ушул жерде ушундай мыкты эжекелерибиз бар турбайбы деп, кесип тандоосуна бир түрткү берет деп, негизи эле ушул үлгү катары ушул көргөзмөнү уюштуруп атабыз. Кийиз дүйнө уус энелердин жан дүйнөсү жана ак эмгектен ийгилик жараткан айымдар аттуу көргөзмөлөрү 18-июнь элеттик аялдар күнүнө карата уюштурулду. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.